Саламатсыздарбы? Дене мүчөлөрү боюнча теманын биринчи сабагында өтүлгөндөрдү бекемдеп алалы. Лексикалык минимум. Капталда, бет. Курсактын ичинде, пайда. Кыймыл. Ар түрдүү, дем алуу. Дене мүчөлөрү кайда жайгашкан? Адамдын бетинде каш, кирпик, көз, мурун, ооз жайгашкан. Адамдын ичинде боор, ашказан, бөйрөк орун алган. Көкүрөгүндө өпкө, жүрөк жайгашкан. Чыканак колдо, тизе бутта болот. Дене мүчөсү эмне иш аткарат? Адам көзү менен көрөт. Мурду менен дем алат. Кулагы менен угат. Оозу менен сүйлөйт. Тиши менен чайнайт. Колу менен кармайт. Буту менен басат. Диалог. Бейтапканада калыбына келтирүү борбору ачылды. Жакшы, белим ооруп жатты эле, барайын. Саламатсызбы? Балам жыгылып, колун оорутуп алды. Көрөлү, колун 15-чи бөлмөдөгү рентгенге тарттырып келиңиз. Мынакей, Колунун эти чоюлуп, сөөгүнөн жарака кетиптир. Гипс коюш керек. бүгүн башым аябай ооруп жатат. Дары ичтиңизби? Ооба, бирок жардам берген жок. Адамдын денесине байланыштуу, кызыктуу фактылар. Адамдын денесиндеги эң чоң орган – тери. Анын орточо аянты 2 чарчы метр. Эң узун орган – ичеги. Чоң адамдарда 7 метрге чейин жетет. Адамдын денеси ар бир секундта 25 миллион жаңы клетка пайда кылат. Адамдан өмүр бою орточо 18 000 литр тер чыгат. Кан клеткалары диск формасында болот. Мурдубуз 50 000 түрдүү жытты ажырата алат. Сабагыбызды ушундай кызыктуу маалыматтар менен жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар.